Органикалык айыл чарбасы бул биздин келечегибиз. Дени сак жер үчүн экологиялык таза азыктар жана туруктуу өнүгүү үчүн жоопкерчилик. Жанаркан Бакирова сыяктуу бул тармактын алдыңкы адистери күн сайын инновацияларды алып келип, биздин жашообузду өнүктүрүү үчүн иштешет. Себеби органикалык айыл чарбасы бул бир гана тамак аштын тазалыгын камсыз кылбастан, бул курчап турган чөйрөнү, жер кыртышын, жер планетасын сактоошуна шарттарды түзөт да. Жанаркан Бакирова органикалык айыл чарба тармагындагы жолун Айыл чарба министрлигинде иштөөдөн баштап, ал жерде көп жылдардан бою биоорганик департаментин жетектеген. Ал убакта биз ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча керектүү укуктук ченемдик актыларды камсыз кылуу боюнча иштедик. 2019-жылы мыйзам кабыл алынды. 2021-жылы улуттук органикалык өндүрүш стандарты кабыл алынды. Мыйзамды ишке ашыруу боюнча бир нече укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Бул мен ойлойм органикалык айыл чарбасы Кыргызстанда өнүктүрүүнүн негизги чечүүчү кадамдардан болду деп. Азыркы учурда Жанаркан Бакирова Бай Дыйкан компаниясынын биоорганик бөлүмүн жетектейт. Анда ал зыянкечтердин табигый душмандары болгон энтомофагтарды өндүрүү боюнча инновациялык иштерди жүргүзүүдө. Биологиялык коргоону өнүктүрүүдө энтомофагтарды пайдалануу бул негизги компонент болот. Себеби дегенде энтомофагдар бул зыяндуу курт мурскалардын табигый душманы болгондуктан өндүрүлүп жаткан айыл чарба азыктарына айлана чөйрөгө эч кандай зыяндуу таасир көрсөтпөйт да. Кыргызстан бийик тоолордун, таза суунун, табигый жаратылыштын мекени болуп эсептелет. Ушул өлкөбүздүн ушундай табигатын сактап калыш үчүн биз сөзсүз түрдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө толук шарттарды түзүүгө милдеттүүбүз.